Ийбаса бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания мурас туракча комплексин пайдаланууга бериптир. Эми сен дагы кезекке тургуза кылалы, сен дагы буюрса үйлүү болуп каласың. Мегапейди жүктөдүңбү? Ооба Элбереже, мен Мегапейди жүктөп келдим. Мына кезге көрсөтөйүн. Мегапейге киргенде эле бул жактан сен паспортуң менен идентификация кылдың да өзүңдү, катталдың. Анан бул жерде сервистер деген бөлүм бар. Ошол жака киребиз. Сервистерге киргенде мамлекеттик кызматтар деген дагы бөлүм ачылат. Аны басып киргенден кийин эле биринчи кезекте эле мамлекеттик ипотекалык компаниясы деген бөлүм бар. Бул жака киргенде 3 кызматты көрүп жатасың. Биринчиси бул жубайы жолдошу жеке маалыматты изилдөөгө макулдук берүү. Бул деген эгерде сен үй бүлөлүү болсоң, сенин жубайың сага маалыматыңарды изилдегенге макулдук берет. Бул деген мисалы мамлекеттик компанияга ипотекага туруп жатканда кезекке туруп жаткан адамдардын буга чейин турак жайы болбошу керек деген. Ошондуктан маалыматты текшеришет. Экинчи бул мамлекеттик ипотекалык компания катталуу кызматы. Анан мамлекеттик ипотека компанияга өтүнмө төлөө. Бул деген биз баягы кезекке турганда ошол биздин маалыматтарыбызды текшериш үчүн кызмат акысы болот. Ошону аны дагы Мегапейден төлөсө болот. Биринчи катталыш керек. Бул катталууга киребиз. Система сенин өзүңдүн жеке номериңди чыгарат, ИННди чыгарат, телефон номериң, анан паспортуңдун сериясын чыгарып берет. Эгерде Мегапейге паспорт аркылуу катталсаң, өзү эле автоматтык түрдө сени каттап коет турбайбы? Ооба, азыр бул баскычты бассак, азыр улантуу дегенди бассак, азыр көрөсүң, сени каттайт. Сиз мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталында ийгиликтүү катталдыңыз деп сага ушундай билдирүү келди. Анан мына өзүң көрүп жатасың, мамлекеттик ипотекалык компанияга сайтына кирсең, сага логин менен сыр сөз керек болот, ошону сага берди. Эми биз мамлекеттик ипотека компаниянын сайтына кирип, сен катталдыңбы, чынында эле катталдыңбы? Карап көрөлү, Ушул сыр сөз менен, логин менен киресиң. Сен муну алып тур, азыр мен ачайын. Мамлекеттик ипотекалык компания деп жазганда эле сайты чыгат. Мына биз киргенден кийин жеке кабинет ачылганын өзүң да көрүп жатасың. Бул жакта сенин жеке маалыматтарың, мисалы үчүн кайсы жерде катталганың, паспортуң жөнүндө маалыматтар, телефон номериң бардыгы системада чыгып калды. Анткени Мегапей бул система менен түзмө-түз байланышта автоматтык түрдө сенин маалыматтарыңды толтуруп берди. Андан сырткары Мегапейдин жардамы менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызмат акысын төлөсөң болот. Сен берген маалыматтарды кайра иштеп чыгыш үчүн, мисалы үчүн сенин буга чейин мүлкүң барбы, жокпу, үйүң барбы, ошонун бардыгын текшериш үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга 192 сом бериш керек болот. Мына ошол акчаны Мегапейдин жардамы менен оңой эле төлөп коесуң. Ал үчүн азыр ачып берсең. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматын төлөш үчүн мына өтүнмөнү төлөө деген баскычты басканда өздүк эсепти сурайт. Бул өздүк эсеп болсо сайтта өзү берилет. Азыр сага берилген өздүк эсепти жазып, төлөйбүз. Мына 192 сомду алып жатат, Мына ошентип бул жакта көрсөтүлгөн документтерди чогултуп эле жүктөп системага, андан соң өзүңдүн арызыңды жөнөтөсүң. Арызды жөнөткөндө мамлекеттик ипотекалык компания өтүнмөнү карап чыгып, анан сени кайсы кезекке тургузганын өзү маалымдайт. Мына Гүлжигит Мегапейдин жардамы менен 5 мүнөткө жетпеген убакытта мамлекеттик ипотекалык компанияга катталып, жеке кабинет ачып, андан сырткары кызмат акысын дагы төлөп койдуң. Эми болсо өтүнмөңдүн жогун күтөсүң. Ал эми мамлекеттик ипотека компаниянын кеңсесине
барганыңда анда жолго да убакыт кетип калмак, андан сырткары ал жакта кезек так болот. Ал эми сиз көрөрман убактыңызды үнөмдөйм десеңиз, кезекке турбайм десеңиз, сиз дагы Мегапейди жүктөп, оңой эле онлайн катталсаңыз болот. Мегапей Мега мамлекеттик компаниясынын мобилдик тиркемеси. Анда миңдеген кызмат жана сервис бар. Бала бакчага акча которуудан баштап дарыгерге онлайн жазылып, түрдүү маалыматтарды үйдөн чыкпай эле аласыз. Мамлекеттик кызматтардын көпчүлүгү акысыз, ал эми сом менен Кыргызстандын банктарына акча которууларга комиссия алынбайт. Кайсы терминал комиссия албайт же аз алат деп убара болуп отурбай, Мегапейди азыр жүктөңүз. Мегапей менен убактыңызды жана акчаңызды үнөмдөйсүз.